Өткөн жылы коронавирус пандемиясы бүтүндөй билим берүү системасына кедергисин тийгизгендигине карабастан бир топ ийгиликтер жаралды. Сиздер билим алууга эч нерсе тоскоолдук кыла албастыгын далилдеп өзүңөрдү көрсөтө алдыңыздар. Азыркы учурда жогорку инновациялык технологиялар заманында биздин коомчулук билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын жүзөгө ашуусуна кызыктар. Бүгүн коомчулук негизги ресурс болгон адам потенциалын түзүүгө жана өнүктүрүүгө активдүү инвестиция жумшап жатат. Себеби ааламдагы эң кымбат ресурс бул билим. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттүүлүктү камсыздоону, жакырчылыкты кыскартууну, заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууну камтыйт. Кайсы гана мамлекетте болбосун өлкөнүн келечеги таланттуу жаштар, башкача айтканда сиздер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр сиздер болосуздар. Мен сиздер менен сыймыктанам жана ар бириңиздер сүйүктүү кесипке ээ болуп, өз тармагынын максатына айланып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошооруңарга бекем ишенемин. Сиздерге биринчиден бекем ден соолук каалайм, улам жаңы бийиктиктерди багындырып, жаңы ашууларды ашкыла. Кыялыңар ишке ашып, кылым адамы болгула. Эң башкысы кандай гана кырдаал болбосун, адам бойдон калгыла.